Жогорку кеңеш интернетте көзөмөлдөө боюнча жаңы мыйзамды сунуштап жатат. Парламент депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова демилгелеген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14-майда Жогорку кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлду. Эл өкүлдөрү сунуштап жаткан интернет жөнүндө жаңы мыйзам долбоору 9 беренеден турат. Долбоорго ылайык анда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндары, интернет провайдерлеринин укук милдеттери жазылган. Ошондой эле долбоордо мыйзам бузулган учурда интернет сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары жазылган. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун максаты интернеттеги жалган маалыматтардан коргонууну камсыз кылуу. Маалымат жайылтууда интернет провайдерлер менен колдонуучулардын укуктары менен милдети жана буларды жөнгө салуучу органдын функцияларын аныктоо экени айтылат. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө интернетти колдонууга байланышкан терс учурлар да жок эмес. Алар кызыкчылыктардын кеңири чөйрөсүн, анын ичинде купуя маалыматтан тартып саясатка чейин коомдук тартип менен мамлекеттин улуттук коопсуздугуна чейинки чөйрөнү камтыйт деп жазылган. Булак Азаттык. Ошко Орусияда коронавирустан каза болгон жарандын сөөгү жеткирилди. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Аширбаев билдирди. Анын айтымында акыркы 10 күн ичинде Орусиядан 3 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинген. 14-майда келген киши коронавирустан каза болгон. Буга чейин келген экөөнүн бирөө операциядан чыкпай калган, дагы бирөөнүн жүрөгү кармап калган. Алардын сөөгү 3 кабат табутка салынып келген. Аны ачтырбай эле туугандарына түшүндүрүп көмдүрүп жатабыз деди Аширбаев. Кыргызстандыктардын сөөгүн алып келген жакындары дароо обсервацияга жаткырылган. Булак Азаттык. Мектептердеги ысык тамакка берген азык-түлүктөр окуучулардын үй бүлөлөрүнө таратылууда. Билим берүү жана илим министрлиги Мерсико уюм менен биргеликте Кыргызстандагы 440 мектепте пайдаланылбай калган азык-түлүктөрдү башталгыч класстагы окуучулардын үй бүлөлөрүнө таратууда. Маалыматка ылайык Мерсико уюму 1-4 класстын окуучуларына ысык тамак берүү программасынын алкагында республикадагы 440 мектепте 4 түрдүү азык-түлүк менен камсыздап келет. Жалпы билим берүү уюмдары аралыктан билим берүүгө өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу аталган мектептердеги азыктардын калдыгы пайдаланылбай калган. Учурда алар балдары башталгыч класстарда билим алган үй бүлөлөргө бөлүнүп берилип жатат. Булак Элдик медиа.